бышып, мына эми убайга келе баштады эле. Мынакей. Эми түшүмүн жей баштаганда жол түшсө бизге кыйын эле да. Ошол түшүмдү алып алсак, анан кийин жолду баштай берсе, Мына лентаны 4-5 күн мурун илип кетиштир. Мындан ылдый дагы 60 метр болот дейт. Быйыл дагы 20 метр кирип кетти да бир. Жумерткесе дагы 20 соток кирип кетти. Ошондо бул жакта 50 соток эле калды. Төлөп беребиз деген дагы деле жок. Бизге окшогондорду коргообозу мамлекет кимди коргойт эми? Буларды эмне кыласыздар эми? Бул жак түшүм Жөн эле күйүп кетет да азыр, тебелеп сүрүп таштайт да. Азыр көчөт эле азыр 250 миң сом акча болот. 3 күндүн ичинде примерно киребиз да. Декабрда жолду салып, бүт тигини баарын салып, силерди ошо жолго салып алып, айда неме, катасы этишибиз керек да. Дыйкан моого гана күйүп атат да. Ушул гана болуп атат бизде проблемачы. 3 күнгө чейин дыйкандар менен компенсация бересиздерби же башка маселеси чечилеби анан 3 күндөн кийин ызылдап калышпайбы? Жок, биз эми көчөдө жүргөн кишилер эмеспиз. Атайын айткан сөзүбүзгө баарына неметебиз. Siz жаңа айтып атпайсызбы? Биз эскертип бергенбиз орда. Эгер эскертип мен угсам, 30 сотукка жаңы эле мен малынан экпейт болчу мисалы. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Амансыздарбы көрөрмандар? Биз бүгүн Бишкектин четиндеги 160 контур деген жерге келдик. Бул жерде дыйкандардын кайрылуусу менен келип атабыз. Анткени мына Акубаев көчөсүнүн уландысы жана чыгыш айланма жол деген Бишкектен аркы Кантка чейин курулуп жатат жол. Ошол жол курулуп келатып, биздин мына бул дыйкандардын малина, кулпунай жана башка мөмө жемиштерди эккен жерине жетип калыптыр. Азыр биз түшүмүбүздү алганча жол салабыз деп унун баарын талкалап кеткен атат деп кайрылышкан. Ушул маселени бүгүн териштирип, тактап көрөлү деп атабыз. Эмне себептен бул дыйкандардын жерине жетип калды, аларга эскертүү берилгенби же азыр булар жол салынып калса дыйкандардын эмгеги эмне болот, алар эске алынабы деген маселелерди бүгүн тактап көрөлү деп атабыз. Барыбыз дыйканбыз ушу тургандар. Баягы дыйканчылык менен тиричилик кылабыз, бала чаканы ошо менен багабыз, налогун төлөйбүз, арендасын төлөйбүз. Эми мындай келип биздин үмүтүбүз ушул күзгү түшүмгө эми жеттик эле да. Эми карабайсыздарбы? Түшүмгө келип бизде ошо жол снос башталып калыптыр. Ошол жолду дыйкандар менен биз биригип ушу бийлик бутактарына жеткизип, бир суранайлы деп ушу барыбыз дыйкандар чогулдук эле. Эми ошо чогулбаганга ham туура болбой калды да. Чогулуп мына эми көрсөңүздөр, бышып, мына эми убайга келе баштады эле. Мынакей, муну көрсөңүздөр. Кара, мына эми жаңы терилген турат да. Эми ушуну мына жол сала баштаптыр, ушу жолду биз суранайлы деп атабыз эми. Бийлик бутактарынан ушу өкмөттөн. Жок дегенде бир 2 айга 3 ай жылдырып берсе, сураныч ушуну жылдырып. Антпезек башка айлабыз калбады. Кимге кайрылабыз? Ошо кайрылабыз, ушуга бир жардам берсеңиздер. бул жерде 100 канча гектар бар. 100 канча гектардан 50-60 метр кенетте жол кетет экен. Анын канчалаган дыйкандын мондай мээнетин. Мына. Мондай мээнетин эми жөн эле суда агып учуп кете атпайбы бул мээнетичи. Ушуга кичине кайрылып карап берсеңиздер. Эми жолду жоктугунда мээнетибизди алып алайлы. Кылган мээнетибизди. Ошол түшүмдү алып алсак, анан кийин жолду баштай берсе, ошону биз суранат элек да. Ленталарды качан байлап кетти бул жерге? Бунун байлаганына 1 жума болуп калды. 1 жумада эле келип эле ушинтип эле байлап бизге кетип калышты. Байлагандар ошондо ушудан ылдый болот деп атабы? Ушул жерден ылдыйга почти 20 сотук жерибизди алып атат. Бул жерге келгенибизге 8 жыл болуп калды. Бул жер 50 сотук жер биздики.
ошо көчөт быйыл могу 4-жыл Кудай кааласа күчүнө кирген жылы мынакей гүлдөрүн көрүп атыңар, мөмөлөрүн көрүп атасыңар. Эми биздин мээнетибиз акталбай баратат да, мындайча айткандачы. Бияктан жол келатат дейт, жол түшсө могу жердин полный бизге кете турган жер, беке чыгымдарын кеткендерин айтпай эле койла. Буну биз ушундай кылып дарылап, мындай даражага жеткиздик. Бетине дары беребиз, тамырына дары беребиз. Тынбай карайбыз, чөптөрүн жулабыз, витаминдерди беребиз. Көп эле чыгашасы бар. Быйылкы эмгегибиз күй болот да, эми мындайча айтканда күй болот, жок болот. Жок эле жөн эле калып калабыз да, эми даярдык бүт чыгымдарды кетирип биз жөн эле кол жууп калабыз. Жок, эч кандай эскертүү болгон эмес. Болгону жаста эмес, азыр эле келип, тиги ленталар байлап эле бизге ушундай кылып кетип калды. Не кылабыз мынакей, өзүңөр деле азыр көрүп атасыңар. Түшүнү мына эми болуп аткан убактында. Бул жана килограммы канча? 230дан 230дан да азыр мунун килограммы. Не кылабыз, кандай кылабыз бул боюнча? Эми жок. Бийлик бутагына бир жеткизип бере аласыздар да. Аракет кылалы эми сиздердин үнүңүздөрдөн. Жок дегенде көчөттүн акчасын чыгарып берсе. Жок эле деген да. Буну көчүрүп кете аласызбы? Башка жака көчүрүп Азыр эми илажы жок да муну. Эч кандай илажы жок. Азыр муну эми алып кеткенге. Башка жака көчүрүп кеткенге да болбойт. Жок, илажы жок азыркы. Ысык болуп атпайбы азыр? Урап калат деңиз. Ооба. Мунун бир немеси көчөт эле азыр 50 сомдон да, мунун ар бир көчөтүнө. Ар бир көчөт 50 сом. 50 сомдон тигилгенде азыр ушул жеке эле бир 5000 неме алганда кеткенде көчөт кеткен. 5000 көчөт? 5000 көчөт болгондо ушул жерден эле жок. 5000 болгондо 50 сомдон болгондо 250 000 сом кеткен. Азыр неме кылып атыптыр, сунос болуп атыптыр. Мына азыр ушудан теттиге чейин, жартысына чейин азыр өтүп кетет экен да. Анан не кылабыз деп атам да. Мунун былтыркы эле азыр көчөт эле азыр 250 000 сом акча болуп атат. Арбаңыздар эже. Иш илгери болсун. Жакшы. Малина эктиңиздер беле? Малинабыз бар да ошол жерде. Канча аянтта, канча сотук? Бул 30 сотук. Атыякка кулпунайыбыз бар, жүгөрүбүз бар. Жалпы канча жер иштетесиздер? 1,5 гектар. Бул малинанын тигилгенине 18 жыл болду. Малинаны бир эгип койсоң 70 жылга чейин түшүн бере берет да өзүчү. 18 жылдан бери. 18 жылдан бери буну акем тиккен. Акем мен балаз алды, балазынан кыз алды, кызынан мен алдым. Ушу былтыртан бери эле ызычуу болуп эле жүрөк, эми иштетип турсак жакшы болот эле. Быйыл жок дегенде быйыл күзгө чейин. Бул жердин ээси сизби бул жерде азыр? Биз арендага алып иштетебиз да, аренда. Аренда. Арендага алып иштетебиз. Аренданы кимге төлөйсүздөр? Аренданы мынакта бир балабыз бар. Даниш деген. Ошого төлөйбүз. Канча төлөйсүз 1,5 гектарга? 1,5 гектарга 40 000. Бердики 40 000 арзаныраак. А онияктагыбыздык 55 000. Кулпунайыбыздык. Алар айтты беле быйыл жазда. Эмне кылабыз дегенде? Айтышкан эмес. Айтышкан эмес. Алар бизден аренда талап кылып, сууга акчаны берип койдук, арендасын берип койдук. Эми мунун жол түшсө биз эми түшүмүн жей баштаганда жол түшсө бизге кыйын эле да. Биз деле Россиялап жүрбөй, темселебей, бала чаканы ушу өзүбүздүн бекенибизден эле багайлы деп ушул жерде темселеп жүрүк да. Аксыдан келип. Өзүңүз үй бүлөңүздөр менен иштетесиздер? Ооба, өзүбүздүн бала чакабыз менен иштетебиз. Мына лентаны 4-5 күн мурун илип кетиштир. Мындан ылдый дагы 60 метр болот дейт. 60 метрден дагы нарака 10 метр алышат экен да тротуарга. Чисто жол 60 метр болот экен. Ошондо мен ол жерде где-то бир 40 000дей көчөтүм күйүп кетип атат да. Жердин аянты канча? Жердин аянты 50 сотка чукул. Биздин суранарыбыз ушу күзгө чейин жыйынтерин кылып алганга чейин токтотуп турса, биз кача жок дегенде могу көчөтүн сатып, казып сатып жүргөнгө возможность болот да. Көчөттүн акчасын кайра чыгарып алгангачы. Бул жерге канча жумушчу салабыз, биз тердиртебиз. Мунун мээнети көп эле.
Жок, жолдун салышына каршы эмеспиз. Болгону бизге ушу жыйын терим бүткөнчө токтотуп турсак. Эми олар жөн эле күйүп кетет да, азыр тебелеп сүрүп таштайт да. Азыр буну башка жакка көчүрүп да тиге албайбыз. Азыр күн ысыкта көчүрүп тиксек курап калат да, өзбөй калат. Күзүндө могу жыйын терим бүткөндөн кийин октябрь айында көчүрүп тиксек анда өсөт да. Сиздер турган жер мына Туңгуч кичи районунун эле үстү экен да, Ооба. Мына арткы турган үйлөр Туңгуч кичи району болуп калат. Ошонун үстү бүт мына дыйканчылыкка ылайыкталган жер экен эле да. Жолдун курулушу мынтип эгин талааларына чейин жетип калыптыр. Бул жакта болсо жол кургандар чоң техникалар менен иштеп жатат. Алардын ичинен мына ушул жердеги кулпунай эгилген жерди талкалап, мына эгинин бузуп, жол салып ары көздөй баратышыптыр. Азыр ушул ээси менен сүйлөшүп көрөлү. Саламатсызбы? Бул жерге канча кулпунай эктиңиздер эле? Бул жагы кайерге чейин болчу эле? Бул жерге негизинен 18 миң көчөт тиккенбиз былтыр жайдын ортосунда. Бул жагы дагы тигил жака 50 метр тиккенбиз, общийчи. 20 метрин кырып кетти. Тигилбегени дагы жолго деп былтырдан 30 метр штаганбыз. Мына куленкасын тартып расход кылыпчы, жерди айдатып. Андан кийин дагы быйыл 20 метр кирип кетти да. Тигилген жер быйыл уже мөмөбүздүн ала турган жылы алып айдашып кетти да. Андан сырткары бул жерге дагы метка коюп кеткен өзү. Ушул жерден бери ана кирбейбиз депчи, ушул жака. Кайсы жерге койду эле метканы? Ушул жерге байлашкан да. Каналгачы. Андан кийин ушул жерден кирбейбиз дегенде мен дагы жарым метр мындайрактан коро тартып, мону тоском да чаңын кирбесин деп. Мындай болуп. Алар уже анна үстүнө көмүш ташыптыр. Неге мындай кылдыңар десем, биз туура эмес түшүнүп калыппыз. Тияктан тиги бригадири айткан экен, аны туура эмес түшүнүп калыптыр. Алар тияка казкыла деген экен, булар бияка казыпчы да ушинтип кетип калды да. Бул жерде де ушул бойдон калып кетти. Төлөп беребиз деген дагы деле жок. Минтип тосуп койгон жериңизди көмүп салыш. Ушундай тосуп койгон жер. Эми чаң кирип атат кайра. Чаң кирип уже түшүм токтоп калды да. Буну сата албайсың эле да, адамдарга, элдерге сатыш деле кыйын да. Чаң аябай эле болот экен, Ооба. Бул азыр мындай чаң болуп турбайбы? Эми буларды эмне кыласыздар эми? Бул жак түшүм кандай болот? Эмне кылайын деп атасыздар эми? Билбейм, эми башка жака чыкканга туура келетчү. Башка вариантыбызды да албады. Буну кайра тиксең эле кайрадан чаң болуп ооруп, оорудан өспөйт да. Бул чаң үстүнө чаң боло берсе, уже клубника өспөйт, өз албайт. Мисалы буну саткандан эле өзүбүз эле уялабыз да. Буну жуусаң уже эзилип кетет. Бир эле вариант ушу жанакы эле күзгө чейин, кар жааганга чейин немени токтотуп туруш керек, жолду токтотуп туруш керек. Расход кылган акчаны чыгарып алыш керек да. Эми жапчак ушунакай болуп бышып турат да, муну карасаңыздар чаң болуп турат. Ошого күзгө чейин токтотуп турса бир жамгыр жааса, чаңдар кетсе, кайра терип баштаганга туура келет да. Болот терип баштасачы. Аны азыр эми тере албайт буларчы. Былтыр расход кылган пакетти акча, лентасы акча, көчөтү деле чет мамлекеттен келген. Атайын ушул экспортко ылайыктуу көчөттөр келген да. Бул да чоң сорттогу мындайлар экен да. Бул жерге көчөт 18 миң эккенбиз да былтыр. 18 миң көчөт 28 сомдон түшкөн да. Штуга, ооба. Жерди деле ногуубуздун деле гектарына 5 миңден тартылат да. Эми сиздики ошо үстү жагы эле калып атыптыр да. Жалпы канча эле аярты? Жалпы негизи 1 гектар болчу. 1 гектардан биз 70-ине тигип 30 сотугун таштаганбыз да, тигил жагыначы. Тикпей, атайын жолго деп. Быйыл дагы 20 метр кирип кетти да бирок. 20 метр кирсе дагы 20 сотук кирип кетти. Ошондо бул жакта 50 сотук эле калдыбы? Жок, азыр деген бир 60 сотуктай бар го. 60. Адам алып үмүт менен да, үмүттөнүп канча деген менет, канча деген расход. Бунун жөн эле тигип коюш эмес, буга дары бересиң, карайсың. Ошол нерсени караш үчүн, дары бериш үчүн кредит алганыбыз бар, карыздап жүргөндөрүбүз бар. Анан бийликтен суранарыбыз, октябрларга чейин кичине убакыт берсе, ушул кылган менетибизди терип алсак кичине. Анан баягы эскертүүсүз келип мындай жол башталып кеткени дыйкандарды өкүндүрөт экен. Дыйкандардын баягы үнү ушул, суранган эмесе. Эми чыгымдарыңыздар актайбы анан бул жарымынан алсаңыздар? Билбейм, эми бул жагы чаң болуп атса кантип актайт дегенде да ойлонурат. Бул жагычы. Быйыл негизи бере турган жылы болчу да, былтыр июнда тиккенбиз да, жайдын ортосунда. Былтыр көчөтүн деле жаба албай алган өзүчү. Эми быйыл иштейбиз деп атканда жол келип калды. Негизи акталбай деле калчу.
Канчадан сатасыздар? 170 болуп атат азыр. 170. Килограмм. Ошол жерден алып кетет. 12 эле апарып Бекиге өткүзөбүз. 170тен. Бул түшүм канчага чейин болот? Кар жаагыча боло берет. Кар жаагыча ошол жерде ноябрга чейин. Качан кар жаап тоң түшкөндө кетебиз да. Түңүлүп. Ошого чейин чыга берет экен. Чыга берет. Улам муну али муну ар бир жалбырагын түйүнөн дагы гүлдөп чыгат, дагы боло берет. Кыш болгучакты боло берет. Биздин мамлекет бакпаса, мамлекет бизге кам көрбөсө, биз өзүбүзгө өзүбүз кам көрүп, биз дагы работодателбиз биз деле. Канча деген семьяларды, канча деген адамдарды багып атыр. Алтырсына таможный дагыларын деле биз камсыздап атыр анча эле. Россиядан бери биздин түшүмдү сатып. Сиздердики азыр түз жана Россия Казакстанга кетет Ооба, да. Россия Казакстанга кетет. Азыр тоңдурулуп атыр. Тоңдуруп кышы менен да сатат. Канча деген адамдар биздин немебиз менен жан багып, бала чака багып, ырыскы таап атыр. Бизге окшогондорду коргобосо мамлекет кимди коргойт эми? Казакстан Республикасына, Россия Федерациясына, Өзбекстан Республикасына, андан сырткары Европанын кээ бир мамлекеттерине да экспорт кылабыз. Бул тармак жалаң мөмө жемиш менен иштейбиз. Малина, кулпунай, эжевика жана башка өсүмдүктөр боюнча бизге көбүнчөсү дыйкандар товарын алып келет. Алар дыйкандар өздөрү өстүрүшөт, мөмөсүн жыйнашат. Бизге именно ушул территориядан алып келишет. 160 контурдан жана башка. Бул жагы сокулук, бул жагы кант токмокко чейинки дыйкандарыбыз бар. Күнүнө ушул жерден канча уна кетет? Канча уна чогултасыздар? Күнүнө бул жерден фура менен алсак 2 фура, 3 фурага чейин чыгат. Бул максимум. Анан орто эсеп менен күнүнө 2ден минимум 2ден машина чыгып турат. Нол турган кулпунайлардын баасын канчадан аласыңар дыйкандардан? Бул кулпунайдын сорту Виктория деп аталат. Ооба. Муну биздин дыйкандар бери дегенде 20 жылдан бери өстүрүп келишет. Бул кулпунай ушул Россияда, Казакстанда аябай азыркы учурга чейин өзүнүн баалуулугун жоготпойт. Аябай хит болуп турган учуру. Муну көбүнчөсү вареньеге алышат. Биз муну дыйкандардан азыркы учурда 200 сомдон алып атабыз. Килограммын. 1 килограмм 200 сомдон дыйкандар бизге өткөрүп беришет. Малинаны канчадан аласыздар? Малинанын да сортуна жараша болот. Элиттин сортторду биз азыркы учурда 220 сом, 240 сомго чейин алып атабыз. Анан Геракл деген сорт бар. Бул жалпы эле Кыргызстан боюнча жайылган сорт. Муну 180 сомдон алып атабыз. Кулпунайдын башка сорту бар. Мындан бөлөк жаңы Кыргызстанга жаңы эле акыркы 5-6 жылда тарады. Чоң сорттор. Ал сортторду азыркы учурда 240-250 сомго чейин алып атабыз. Демек дыйкандар үчүн жакшы эле шарт түзүлөт экен да бул жерде, сиздер. Мүмкүн болушунча дыйкандар. Талаадан алып келип эле сиздерге тапшырат. Баягы каяка сатам деп баш оорутпайт. Ооба. Дароо эле өткөрүп алып турат экен. Ооба. Дароо эле келет, өткөрөт, акчасын алат кетет. Бул жолдун курулушу январда башталган да. Анан сиздерге эскертүүлөр берилди беле? Быйыл жол өтөт, бул жактан эч нерсе экпегиле деген сыяктуу. Бизде эми өздөрүнүн чоң немелеринен келип айтылган эмес. Болгону жана лента байлап кетишкен. Жас кубак. Жадында байлап, жөн эле мындай байлап коюп кетишкен. Аны силер кеткиле же мынчасында жол келет, мынчасында болот деген болгон эмес да. Мындай дыйканчылыкка 2 жыл, 3 жыл алдынан алдынан андай берилбеген. Биз берилгенде ноной тикпейт эч кимче. Муну 3-жыл дегенде мына мөмөгө кирет да. Бул тиккенден кийин. Бул эми мөмөгө киргенде Сиздер бул жакты ижарага аласыздарбы? Жердин ээлери, өзүнүн ээлери да бар. Бул үлүш жерлерби, кандай жерлер бу жерде? Жок, буну биз жердин казан жерин арендага алып иштетебиз. Арендага алабыз. 40 миң, 50 миңге чейинки бар гектарын арендага алып иштетебиз. Анын ортосунда сууга төлөйбүз, гектарына 10 миңден. Аны да бар. Ал биз ушуга чейин төлөп келдик да. Сууну төлөдүк, аренданы төлөп атабыз. Эми азыр мөмөгө келгенде эми жол келип туруп алып кетип калса биздин расходубузда жок, эч нерсе калбайт. Жердин ээлери айттыңыздар, ошо ижара берип атканда айтты беле алар? Бу жактан жол өтөт экен, быйыл ушундай болуп калат деп. Жок, алардын эскертүү болбогон. Алар кайта азыр деле суруп атпайбы? Арендаңарды бергиле, жол 2-3 жылга чейин токтойт, силерге тийишпейт, 2-3 жыл иштетесиңер деп атат. Ал деген иштетесиңер деген менен
Кайта жолдон келишип алып, жок биз силерге эскертүү берген дейт. Демек А биз жердин силерди ээлери силерге сыйгамыз. эскерткен эмес. Жок, алар эскерткен эмес. Аренданы алып атат. Арендан алып атат. Ногул ленталарды карасаңар. Ногул. Будан ногуданчы. Бу өйдө да кетет экен. Өйдө да кетет экен, ылдый да кетет да. Мына лента байлангандардан ким да? Ногул лентадан бу түз ошондо 60 метр деп атат. Азыр ол жактан башталышын көрүп келдик биз. Башталышын 60 эмес, 65 метр экен. Анын нар жагында вело жолу бар экен, башкалардын ошол менен 80-90 метрге барып калат экен жол. Биздин ошондо агросустагы болбогон эми 20 соттук агросу 20 соттук баарын тең алып коюп атпайбы? 1 гектар кулпунайдан же малинанын чыгымдары канча болот 1 жылдык? Анан кийин 1 жылда канча түшүм алышат 1 гектардан болжолдуу түрдө? Балким орто эсеп менен кандай болот? Чыгымды эсептеш үчүн айта турам болсок. Чыгымдан болгондо чыгымы бизде эми баягы дарыдын беребиз, баардык нерсе кымбаттап кетпедиби? Азыр бир кап селитраң эле 3000ге чейин, 2,5-дан 3000ге чейин деп болуп кетти. Трактор саласың, дары бересиң, аяк бияк болуп туруп бир гектарына 300 миң таза кетет. Жөн кетет, 300 миң. Тегерен акча кетет. 300 миң. Андан канча түшүм алат? Адан эми түшүм алганда гектарына Кудай шүр аласың. Миллионго жетеби? Миллионго жетпей барат. Жакшы барса, Жакшы барса барат. Эми бул миллион дегенде 300 миң болсо 700 миң сому бул бир үй бүлөнүн эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин эмгеги. Ошондо мындай да 8-9 айдык эмгеги. Марттан баштап ноябрга чейин да. Малина эккем 1 гектар 30 сотук. Былтыр жазда эгилген. Ар бир көчөткө 60 сомдон акча кеткен да. Штугунач. Сатып алгансыз. Ошондо канча штук алдыңыз? Канча көчөт алдыңыздар? Где-то 13 миң штук алгам да. 600 миңден ашык экен да, э? Жер ижарага аласызбы? Ооба, аренда. Ким дегенден? Могу жакта Максат деген байке менен сүйлөшүп алгам. Негизи хозяйны ким экенин билбейм. Канча төлөйсүз ижарасын? 60-65 гектарына. Бир жылга. Бир жылга 1 гектарына 60-65 миң. Быйыл бердиңизби? Быйыл эми берем да. Август айында берем. Саламатсыздар, урматтуу Октябрь районунун тургундары, Бишкек шаарынын жашоочулары дегенде мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Бишкек шаарынын Октябрь муниципалдык администрациясынын акимдин орун басары болом. Атым Марат, фамилиям Турсунов. Марат Исаевичмин да. Атамдын аты Исай Исаевичмин. Ошо. Анан азыр сиздердин маселе менен келип калдым. Мен билишимче 159 контур, могу жерде биздин 160 контур, кечиресиздер. Ошол 159-160 ошол жерде контур экен. Азыр чегин билбесек да, бирок биздин салып аткан Акунбаева көчөнүн нугунда турган контур, ошо. Сиздер мына бүгүн чогулуп атат деп атайын. Башчынын тапшырмасы менен мен ошол жерге келдим. Мен как раз ошол АТР маселеси менен, жер маселеси менен мен ошо аракеттенем, ишим ошол. Кечиресиз, мындай болуп атат да. Менин атым Элеман Кармышаков, журналист болом, эркин журналист. Мына жол салынып атат, чыгыш айланма жолу деп. Бул жолдун салынганы жакшы. Анан бирок дыйкандардын азыр түшүмү эми бышып аткан учурда бузулуп кетет экен, түшүмүбүздү ала албай калат экенбиз деп атат да. Бул маселени кантип чечесиздер? Чечүү жолу кандай? Эмне планыңыздар бар бул боюнча? Биз буга чейин 159 контур менен дагы 167 контур менен да бир нече жолу жолуктук. Мен жолуктум, акимибиз жолукту, жана мэрдин орун басары Рамис Гулагланович да жолукту. Ал жерде биз айттык да, туура айтасыз, жана белгилеп кеттиңиз. Чыгыш айланма көчөсүнө кошулчу көчөлөрдүн бири. Бул Акунбаева көчөсү, Лев Толстой көчөсү, Сухе Батыр көчөсү. Ошол 3 көчө примыкающийся көчө деп коет. Ошолор барып кошулат. Тиги Восточный объездной, Полеваядан баштап, тиги Көк жардан баштап, тиги Кантка чейин объезднойго барып кошулат да. Биз азыр чечип келатабыз, мындай болуп атат. Биз мыйзамда жазылган, мамлекетке керек болгондо, для государственной нужды деп, мамлекет же сатып алыш керек, же ошол жерде
алмаштырыш керек. Бул мен атап коет. Же болбосо такыр ал эми алга барбаса соттошуу жол менен алат да. Анан бул жерде биз мындай кылып атабыз. Азыр шаардын жетекчилигинин позициясы дагы биз айыл чарба жерин башка айыл чарба жерге алмаштыруу жолун. То есть меморандумдарды түзүп, ар бириңердин канча квадрат метр жолго түшөсө, ошончо квадрат метр, ошондой багыттагы айыл чарба жеринен берели деп ошондой кылып чечип келатабыз. Бул көк жар дагы жана Полевая көчөсүндөгүлөрдү да ошону чечип келатабыз. Анан бул Акунбаеваны дагы азыр бизде Акунбаева ошондой болуп атат. Ошону чечебиз. Бул жерде тургандардын азыр түшүмү эмне болот? Бу жерде эми түшүмдү азыр эсептейли, кайсыл жерде канча кишиники. Эми бу жерде мисалы 160 контур же 159 контур дегенде бүт эле түшүм эмес. Кээ бир серин аларды точечно карайбыз. Компенсация берилеби же кандай? Ошону карайлы, карап кимден кандай болуп атат. Эмне түшүм? Багдаракпы, же болсо малинабы, же клубникабы, ошого карата биз эсептөөлөрдү жүргүзүп, ченеп анан кийин жетекчиликке жеткизебиз аны. Мен айтып коеюн дедим ба, сиз айтып атпайсызбы? Түшүмдүк берген деп атасыз. Биз укпаганбыз. Эгер бизге сиз кайсыга бергенсиз? Дыйкандарга бердизби же арендага берип аткандарга бердизби? Ошону биз билиш керек болот. Сиз кимсиз? Арендатор. Мен дыйканмын. Жок, арендаторбу же жер ээсисизби? Арендатормун. Аренда жер ээси жок да. Мындай болот да, туугандар. Өзү бул мыйзамда юридический жер ээси ким? Ошол Акматов болсочу, Акматов менен келишим түзөбүз да. Бул мыйзамдуу жол ошондой. Анан эгерде сиз арендатор болсоңуз, эми сиз менен келишим түзөйүн дегенде да ал мыйзамга туура келбей калат. Ошону силер туура түшүнүңүздөр керек. Анан мисалы балким аренда берген жер ээлери может буга чейин 5 жылдык аренданы алып койду же ай сайын алып атабы, ага биздин маалыматыбыз жок. Бирок ал силердин ички өкөңөрдүн келишимиңердин ичинде чечилиш керек. А биз жер ээси менен юридически ким ээси болсо, элеман ээси болсо, элеман менен келишим түзөбүз, жерди көрсөтөбүз, мындан канча жер кетип атат, аны ченеп беребиз. Ошентип өтөбүз да. Ушул жердегилер менен кайсы жактан жер берүү болуп атат, алмашуу? Эми биз азыркы учурда бүгүнкү күндө биз көк жардан тиги жер табылган. Биз азыр ошону Бишкек шаардык мэриясынын балансына бекитүү процессин жүргүзүп атабыз. Ал жердин баарын эгерде бекитсек, биз ойлоп атабыз эми неметебиз депчи. Бу жердеги жер маселесин чечебиз деп. Бирок мындан тышкары дагы эми шаардык мэриянын ошондой жерлери бар. Эми бул не обязательно ошол көк жарда же болсо ушул жерде тегеректе эмес, бул шаардын территориясындачы. Азыр суу өткөрүп беребиз деп атпайбыз. Суу деген где-то бир 20 күндө өтө, 1 айда өтө, кайдан билебиз? 1 айдын ичинде биздин тиккен эмелерибиз курап калат да. Малина болобу, клубника болобу, күзгүгө чейин түшүм алат. Туугандар, бирок жана өтүп аткан суунун нугун андай вообще маселе болбош керек. Ал мисалы бүгүн азыр ошол суунун арыкты эгерде бузуп баратсак, ошол күнү эле турбаны коюп, кайра сууну аккан сууну агызып кетебиз. То есть жана жолдун ширинасы канакей бир жерде жол куруучулар жүрдүлөр. Бир 40 метр, 45 метр, 50 метр менен өтүп барса, ошол 50 метрден лишний албайбыз эч. Ошо менен баарыбыз эле бул тарапка эле туруп албайлыбы, Бул камерага да удобно болот экен. Сиз жол куруучу компанияданбы? Кайсы компания сиздер? Дорстрой групп. Сиздер азыр план боюнча качан бул эгиндер жакка качан өтөсүздөр? 2-3 күндө өтөбүз, уже келип калдык буяка. Ошон үчүн ушул маселени көтөрүп, ушул район жетекчилерин чакырып, чечип берели деп атабыз эртерээк. Буяка уже 2-3 күн ичинде киребиз. Жолдун туурасы 50 метр. Анан остановка, аялдама болгон жерлер 65 метрге чейин кеңейет. Ошондо жалпы 65 метр туурасы болобу. 50 метр. Кээ бир жерлерде, Аялдама болуп калчу жер да, эгерде мындай деген. Эки жагында аялдама болот да. Ал кирет карман, ошого жараша кеңейет бир аз. Ошондо кимге чечилиш керек, дагы кайрылыш керек. Сизге кайрылдык, мисалы, сиз айтып атасыз 3 күндөн Кудай калса баштайбыз деп атат. Эми мынеке даяр малина турат. Эми бышып турат. Эми аны башка дер адамдар көрүп туруп эле жолду бузбайт да, эми бузабы.
ошолорду. Туш келгендерине да. Азыр биз ошолорду азыр жол кетчү үчүн жолдун нугун атабыз, байлап койдуңарбы? Аты бүткөн. Байлап койдуңар. Азыр биз эсептейли, анан жетекчилик менен сүйлөшөбүз. Анан кийин ошондон кийин так айтабыз. Эгерде компенсация маселеси мисалы тигип койгон азыр бышып аткан клубниканын маселеси бар болсо, анда ал дагы мыйзамда каралган. Канча сотуга канча тыйын төлөнүш керек деген бул мин сельхоздон анын дагы өзүнүн немеси бар да. Кыскача айтканда Ноябрда келип калат да. Я, Биз жок деген октябрга чейин суу бербейт атат. Октябрь. Жок, туугандар, мындай 3 күндүн ичинде примерно киребиз да. Айтып атпайсызбы? Бул декабрда жолду салып, бүт тигини баарын салып, силерди ошо жолго салып алып, неме, кататься этишибиз керек да. Түшүнүктүүбү? Аны тиги жактан КамАЗдар өтөт. Аны канча метр шагал төгөт, кандай билет? Аны ким билет? Буз өтөт. Мисалы үчүн ким билет? Мына айтып атпайбы? Жолчу. Элдин ичинде иш болот. Андан сырткары чыкпайбыз. Чыккан жерлер болот. Ал ген планда киргизилген съезд, заездтер бар. Ошолорду бир 50 метрден ашкан жер ал остановка болчу жерлер. Остановка болот деп коем, ошодон суу өткүзүп бересиңер. Мисалы, марака жеткизип. Турба коюлат да. Проектте бар турбалар бар. Кыскача айтканда мындай кылалычы. Так суроо берип алалы. Азыр суу маселеси деп атат да. Сууну бууп салбасын, жол өтүп атканы деп. Эгер ба суу өткөн арыктар бар да, ошол жерлерге жеткенде суу канча күнгө токтоп калышы мүмкүн же бир күндө токтобой дароо турба коюп туруп өткөрүп бересиз? Токтоп калышы мүмкүн. Анткени бир күндө биз андай количестводо турба сала албайбыз. Ал оңой жумуш эмес, туурабы? Анан биз убактылуу кылып, баягы элге кыянаттык кылбай ачып беришүү жерлерибиз болот эми. Мен айтпайм, баары бир кимдерге мондай ачып беребиз депчи. Бир жерден өткөрүп беребиз, бияк бетинен аркы казып беребиз. Ошо менен кубалап барып чыгара бересиңер. Мисалы, жолдон өтпөй калат деп атпайсыңарбы? Ошо бир жерден өткөрүп беребиз дагы. Азыр сиздер 3 күндө өтөбүз деп атасыздар да бул жака. 3 күнгө чейин дыйкандар менен компенсация бересиздерби же башка маселеси чечилеби анан 3 күндөн кийин ызылдап калышпайбы? Жок, ал мындай да. Эми биз эми көчөдө жүргөн кишилер эмеспиз. Атайын айткан сөзүбүзгө баарына неметебиз. Мыйзамда каралган жанакы эми жана айтпадыкпы? Жер ээлери, мисалы, жер ээси Элеман болсо, Карымшаков. Ошо жер ээси Элеман менен келишимди түзүп баарын кылабыз да. Анан азыр эми сиздер тап бересиздер деп туура айтасыздар. Мен деле бул талаада жүрөм, сиздерди көрөм, мына жер ээсин көрүп, баягы күнү 2 эле жер ээси келди. Мына мэрдин орун басары аким менен чоң чогуш өткөрдүк, акимчиликке баарын чакырып, 2 күн чакырдык. Анан 2 киши келди да, силердин контурдан. Эстесин ары жак көп келди, бирок ушул жак кичине немерек болду да. Анан сиздер тап берсеңиздер, азыр пойлага кирип 2 күндөн кийин Кудай буйрса бул жол салуу компаниясы иштей берсин. Силердин Малина Салинанын баарын тең. Малина эле да бирде же дагы клубника да бар Эми аларды ар бириңиздердин эсептеп, кимге тиешелүү анын баарын эсебин чыгарабыз. Жа бантик зенте байлап жаткан экен. Зенте байлап жаткан экен. Бияк карасаңыз. Түшүнүктүүбү? Зенте байлаган адам бала минде атпайбы? Бул жерге шахматный болуп жол түшөт депчи. Центральный кетет экен. Кайта көчө мындай шахматтуу түшөт дейт. Жок, эми Картасын ошондой же. мындай жок, туугандар, мындай. Ошол кайсы убакта түшөт шахмат? План деген бар. 2050-жылга чейин бекиген генералдык план бар. Генералдык планда бул немеде илгери каалаган киши каалаган нерсени салган. Азыр болсо уже генералдык планда мисалы могул жерде эмне салынары уже көрүнгөн. Может тиги кафе салынат, может быть, магазин салынат, может быть, детсад салынат деп уже жазылып турат. Уже багыты эч ким алмаштыра албайт да. Ошондой да генералдык план. Аны бүгүн эртең эле сала койбойсуңар. Бул 50 жылга чейин. Эгерде азыр айыл чарба жери катары түшүм кылып иштетип атасыңарбы? Иштете бериңиздер. Анан. Жок эми мисалы Малина пигет турган болсо ал деле тиги 2-3 жылга барып отуруп мемеге кирип да. 3 жылга меме жакшы.
Meyli siz 2 günden beri söz vereyim de atasiz. 2 günden kanday jol kızasız berden. Bizge kanday Азыр бирден bildirim жасатасыз bizge. бу жерде айыл өкмөт бу жерде азыр силерден кандактын телефондорду алат. Мына Мирлан деген жигит, мына Мирлан Маммет Казиевич бу жерде. Айыл өкмөт ба? Сиздердин айыл өкмөтүнөн ошол киши бу жерде кандактын телефонду алат. Көкжар айыл өкмөт. Көкжарга карайсыңар, Октябрь району. Баягы Лебедин окан унуткула. Söz verdiniz ошо 3 günde чечем деп атабыз. Дайында биз ошону айыл өкмөт жакшы келип тур. Бул эми биринчи жолу көрүп атабыз биз деле. Биз ошо дыйкандарбыз, кара дыйкандар. Эртерээк келсеңиз болмок экен. Дагы бир айткым келет да, айыл өкмөткө силерге биздин жер өттү деген, Ошол өткөндө эми кандай кылабыз? Биягында бир ашыкча эле сөз берип коюнчу, аренданы төлөп тура берели же налог силерге түшүп атабы? Биздин төлөгөн акча. Жок, налог бүт. Анда биз Шаарга түшөт, биз эмтүү азыр айыл өкмөт эмеспиз. Муниципалдык аймактык башкармалык деп аталат. Силер жанагы бир эл адамга гектар канча жер берилгенге Жок, андай неме эмес. Үлүш жерби бул жерлер? Үлүш жерлер булар. Жердин ээлерин тааныйсызбы? Байланышка келесиз? Жердин ээлерин бири экөөсүн эле тааныйбыз, калганын тааныбайбыз. Биз прямо силерге төксөк болбойбу акчаны? Жок, налогду Октябрьский налоговыйга барып, Октябрьский налоговыйга барып төбөсөт, Камская көчөсүндө. Ошол жака барып. 10-чу микрорайонго барып төлөйсүздөр ошо жака. Азыр жердин ээси канча ээси бар, мына жол өтүп турган жерде канча гектар жер бар, маалымат бар бизде? Бизде толук маалымат жок андай азыр. Биз азыр эмтүүбүз, азыр айыл өкмөт. Эмтүү болгондо эле жер сиздерге карайт. Территорияны эле карайбыз мындайчы. Бирок жер канча жери бар, канча үлүш ээси бар, ал боюнча маалыматыбыз жок. Гектар жер бар. Мен бу жерде баягы мурун киши суу катчы болдумда не болуп жүргөндө. 130 гектар жер бар. Бирок 130 гектар жердин бизге бир хазайындар келгендердин хазайындардан бир 10 чакча эле хазайыны бар бу жердечи. Биз бүгүнкү хазайын чакырсак, хазайын бирөө да телефон алган жок, бирөө да келген жок мына. Аренданы гана келип сурайт. Аренда сурап аткан ошо аренда немелер хазайындар бүгүн жок. Аларга ким кандай кылат? Аны не болбойт. Биз эртеңден келе турган болсо, биз силерге өкмөткө кайрылсак болот экен ошондо. Кудай буйрса. Мындай шыкырап турган түшүмдө сүрдүп паш турганда жакпаган нерсе го дейм. Жок, эми аны караштырып беребиз. Дедиңиз го, биз ошону күтөлөмү? Ооба, караштырып беребиз. Ооба. Сиз азыр эми Эмне көргүзөбүз мына? Курулуу срогу бар да өзүнчө. Анан жоопкерчиликтери бар аерде. Договорный обязательство деген бар, анын баары. Азыр биз созо бергенде деле болбой калат да эми ал турган. анда эми могул дыйкандардын эмгеги баягы эрте жаздан бери Ооба. ушул жер кара жерде тырмалап иштеп жүрүшөт. Ооба. Анан жөн жерден күйүп кетпеш керек. Ошол маселе болуп атат да, жолго эч ким каршы эмес экен. Ооба, компенсациясын азыр биз жетекчи менен сүйлөшөлүк. Дагы берет бизге. Анан муну айдап кетсе анан Октябрга чейин берет да. ушуну көрүлө жүрүш. Ушуга айдап аткан мен. Эмне деген неме? Азыр. Керак. Бизге бир эле суроо да. Сиз мындай деп атпайсызбы? Муну азыр жерди башка жерден беребиз деп, муну хазайын беребиз да, жердин хазайынычы. Ооба. Дыйкан мога гана күйүп атат да. Ушул гана болуп атат бизде проблемачы. Ушул гана болуп атат. Жер берип эме жок бизге. Биз ушу бир ай, 2 ай Элемантка деле берсең. терип алсакпы деген ой болуп атат. Кедим мен кыдырып келдим аяктан бери. Биз кыдырып чыктык. Жарымын сага барып келдик. Мына номерин көрсөт. Монча номер. Эми башталды да. Таштап эч ким кете албайт да. Канча жыл болду буларга? Бүгүн 3-жыл күчүнө келгендеги. Эми 3-жыл күчүнө келгендеги немени жагына чечип берсеңиздер. Эми жок деген номерин алып калабыз, же кандай нерселер болот? Биз немени чечип берсеңер, силерге кайрылуу эле ошол. Ооба. Ооба. Уктук, сиздерди уктук. Октябрга чейин токтоп турса жакшы болот эле. Ошо октябрда уже жолду бүтүшүбүз керек да. Ошо мейли Эрте жазда эскертүү берилген беле негизи? Обязательно берилген. Керек болсо соцсеттердин баарында бар. Дыйкандар эми ушул жерде дыйкан жол өтөт, ушул контурдан, ушул нуктан өтөт. Бул жака экпегиле, эртең орто жолдо каласыңар деген сыяктуу. Ал эми жер ээлерине берилген муну. Жердин ээлерине. Конечно. Бирок жердин ээлеринен экөөнү эле таптыктап атпайсыздар, калганы жок. Жок, бул өткөндөгү мурда күнгү чогулушта. Четверг күндөгү чогулушта экөө, үчөө келди да. Буга чейин баарына берилгенби бул жак? Айтылган, айтылып атат.
соцсеттердин баарында бар. Эме соцсетте Силерде жаш балдардын каналдарын соцсетте көрүшөт, дегенде баарында бар. ушактан жол өтөт экен дейт, анан мага тийбей калабы, мен астыман өтөбү, мен үстүмөн өтөбү деген баягы ар бирине көрүшүнө. Андай да болушу мүмкүн. Андай да болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Рахмат. Жакшы. Мейли. Жакшы. Давайте. Рахмат. Мейли. Мейли. Давайте. Siz yani aytып атпайсызбы? Биз эскерти бергенбиз атат. Эгер эскерти мен угсам, 30 сотка жаңы эле мен малынан экпет болчу мисалы. Мен укпай эле эгип атпаймын да мисалы. Ал мен жана арендага төлөйм, аренда айтат. Ой, 4 жыл, 5 жыл бар иштете бергиле дейт. Аны биз каяктан билебиз мисалы? Эми силерден угуп атабыз. Жок, арендатордун деги главный немеси силерден көрө акча алыш келет да. Эми ошо болот атпайбы анан? Негиз айтып атам. Конечно. 5 кол бирдей эмес экен да. Ооба. Эми ошого биз сенен дагы суранып атабыз да. Угуп эчтеке кылбагандар да бар. Көрдүңүзбү мына элеман? Тиякты көрсөң, жөн эле чөп басып, ошо бойдон иштетилбей тургандар бар. Андай бар. Биягында да бар, биягында да бар. Уккандар. Анан менден ушу может эстакадный мост менен өтүп кетеби деген деп иштетип салгандар да бар да. Анан эми эстакадный мост каралган эмес, түз эле жол болот, Мейли туугандар, давайте.